Ормонова Нуржамал, 18%-тегі менеджермін. Компания Oriflame'ге жазылғаныма 7 айдың жүзі болды. Бүгін ден wellness болғандықтан мен wellness жөнінде жақсы нәрселерді алдым. Өзіме керектүү, өзіме пайдалуу, ошондой эле жашообузга пайдалуу көп нерселерди алдым десем болот. Биринчи эле себеп бул ар бир инсанга эле керек болуучу аңсыз жашоонун убаңысы болбогон үчүн бул адам баласына биринчи бала керек да. Мен Кудайыма шүгүр, бала чакабыз бар, кичинем 7 жашта. Бирок 7-6 жылдан бери биз аракет эле кылабыз, что балалы болойлу деп элечи. Анан акыркы биякта Москвада 3 жыл жүрдүк. Баламан кийин 2,5 жылдай спиральда жүрүп калдым. Баламан кийин бир жолу аборт да кылгам, мен ошону күнөөлөп да жүрдүм бир чети. Акыркы 3 жылда биз аябай ушунчалык балага эме болдук да, балалы болсок, может, неме болот, өзүмчө баланы сагынып балалы болойлу деп ойлодум. Жолдошум дагы төрөбөйсүңбү деген сунуштарын айтып баштады. Анан ушу акыркы 3 жылда катуу эле киришип баштадым. Иштегим деле келбеди, бала карап үйдө отуруп, ушундай нерсени сагындым да, аракет кылдым, болбоду такыр. Врачтарды Москвада жүрдүк. Кыргызстанга барып деле лечение алып келдим 2016-жылы, бирок келгенден кийин болуп калат го деген ойдо эме кылсам такыр болгон жок. Аңдып жүрдүм, даже календарларды карап жүрдүм. Бара-бара такыр эле болбоду. Анан жолдошума уже сунуштай баштадым, лечение алалы, может, Москвада да болуп калар деп. Ошол момент мен бир орустардын поликлиникасына уборкага ишке кирип калгам. Ошол жерден аябай сонун гинеколог бар экен, ошого көрүнсөм ал айтып калды, полный анализ тапшырышың керек депчи. Анан мен айттым, мен может ушудан болуп калар, Кудайдан да ал, может ушул себепке мен ушул ишке кирип калгандырмын деген ойдо ал врачка көрүнүп баштадым. Ал врач мага бир куча анализди жазды. Билбейм, көп эле нерсе, бир 30 миңдей акчам кетти да, чынын айтсам 30 миңдей акчам кетти. Жолдошума назначение кылды, ал экөөбүз бирдей, өзүм медсестра болгондуктан ага үйдө эле өзүм назначение кылгандардын уколун сайып аттым, өзүм алып аттым. Арадан 3-4 ай өттү, такыр болгон жок. Дагы бир убак ал бүттү, арадан 3-4 ай өткөндөн кийин уже интернеттен мен өзүм дагы гинекологдорду издей баштадым. Анан стажына карап, мен 35 жыл стажым бар деген бир Дарья деген эжеге бардым. Ал мени кытайский дарылар менен дарылап баштады. Но адамда ушунчалык бир нерсени күткөндө, бир нерсеге ушунчалык берилип калат экенсиң, баягы эженин бир чети ишенбейин, кытайский дарылар каякта жардам берсин эле деген ой кетсе, бир чети может ушул нерсе жардам берер деген болуп, аны да ичтим да. Андан деле менден 5-6 ай убакыт кетти ага деле. Баягын ичкенден кийин дагы больницага бардым. Больницага барып анализ тапшырдык, дагы куча анализи, жолдошум, мен 4000 анализдерди тапшырдым. Нормально эле чыгат. Бир аз ошо жолдошумдан нарушение болду, өзүмдөн сенде воспаление болду дегенинен ага дагы көрүндүк, бирок дагы лечение, баягы эле укол, дары ушунчалык тажап калдым да. Акыркы 6-7 айда уже мен эч нерсе ичпейм. Всё, мен эми Кыргызстанга барсам, ошоктон 5-6 ай жатып результат кылып келем. Буюрса, если адамда ар кандай ой болот экен, азыр мындайлар болуп кеткен го, искусственный салып төрөйм дегендерчи. Кудай тууба кылдым, Кудай сактасын, Аллахыма шүгүр. Ушунчалыгына Кыргызстанга барганга чейин эле мен компания Oriflame'ге ишке кирип калдым. Бул дагы бир Алла Тааламдын берген мага шансы болсо керек деп ойлойм да. Болбосо быйыл биз Кыргызстанга барып лечение алып келе турган оюбуз бар болчу. Уже даярданып эле калганбыз. Ошол момент бул жака ишке кирип калдым. Бир парфюмдун атынан элечи. Келип эле анан ушундай эле школада мен бул жерде уже 1 ай 2 ай иштеп калган болчумун. Ишенбейт элем, Махабат эже айтат эле, ичип көрүшүдөн может болоттур десем, ушунча дары-дармек кытайский деле башкасы деле лечение кылбаган, эми какой-то витамин эмне жардам бермек эле деген менде ой болгон. Бирок бир кыз, кайсы кыз билбейм, ошол кызды такыр көрө элекмин, ушундай нерседе пример кылып айтып калды. Мен 9 жылдан бери төрөбөй жүргөнмүн, ушулдан болду деген нерсени мен каяктан уктум билбейм да, либо школадан уктумбу билбейм. Мага ошол нерсе тык эле тийди.
Аны апам подписка болгон эле, апам деле ичиш үчүн подписка болгон эмес, мага бал болсун деп заказ топтой албаганыман бал болсун деп эле жолдошумду дагы өзүмдү дагы апамды дагы подписка кылганмын Wellness Life Plus'ка. Бирок мен өзүм ичип баштаганмын, баягыны алып жолдошума берсем, кактагын айтпа, токтот, ол болбойт, жардам бербейт, мен ичпеймин деди. Кантип көндүрүшүмдү билбестен анан эми ар бир эле инсан бекер десе мынтип көрөйүнчү эми бекер болсо деп биринчи сат ана деп калды. Сатпайм, койчу ичип көрчү, мен ичип баштадым, сонун болуп калдым деп айтсам, ладно бекер болсо алып кел ичем деди. Бир жума пект ичкенде эле мында уже көңүл айланып баш ооруй баштады. Анан мен элдердей эле махатчиге айттым, жолдошум ушинтип атат го десем, жок, продолжать этип иче берсин деди. И коктейлди кошо бер деди, что ошо экөө биригип ичсе жакшы болуп кетет, экөөмө болуп кетет дегенден айттым, бул бекер келген, мына коктейль да бекер келди, подарка берип атат Арифлейимде, ушундай алып ичип алайлы дедим да. Десем эле ал айтып калды, ладно ичейин, анда алып кел деди. Өзү эле 21 күн ичкенде, 20 күндөн ашык ичкенде эле өзү чувствует эте баштады. Мен уже акыркы уже бир айда мен аны мынтип түрткүлөп ойготпой калдым да. Потому что бизде не только андай нарушение да, анда андай нервный система да бузулган адамдачы, потому что күнү түнү иштеген, эркек адам машинада жүргөндө уктабаса жок. Күнүнө жок дегенде минимум 2 ситрамон ичет болчу, либо аспирин, либо анальгин, сөзсүз аптеканын дарысын иччү болчу. Ошону да сурабай калды. Түнү да мен ойготпой калдым да. Вот ошону ичип баштаганда эле бул түнү ойготконумда мондай тиштерин чайнап чыкчу да, ушунча качыратып чайнайтчу, жанымдагы адамдар да уктай албайчу да. Баягы эртең менен турганда нан чайнай албай мен жаактарым ооруп атат дечү. Вот ошону токтоткондон кийин эле жолдошум өз интерес кылып интернеттен карай баштады. Бунун бул кандай неме, дары, буга мен дары дебейт элем, жөн эле питание, жөн эле тамак десем, бунун дары окшойт, уже вообще башкача болдум деп эме болуп баштады. Все время баш ооруйт болчу. Потому что нерв бузулгандан кичине нерсеге урушуп, сразу эле кыйкырып, ушинтип алынып кетет эле, ошол нерсеси калып баштады. Анан мен акыркы күндөрү немени күтпөй, овуляцияны күтпөй калгам да, уже күтпөй калгам. Кереги жок, эми качан эстеген сайын дагы болбойт деп койгондон эстебей калганмын. Билбейм кайсы убакта болгонун, бирок точно билем, мен өзүм 1,5 ай ичкенде болгон результат деп ойлойм да. Өзүм менде никогда немем задержка болгон эмес, ушу жашка келип, ушу 30га чыкканыма чейин задержка болгон эмес. Бир күн задержка болоюн деп калды дегенде сөз ошо күнү келчү болчу. Ошондо мен бир жума задержка болгондо мен өзүм таң калганмын да, эмнеге мындай экен деп. Даже аптекага барып тест алып алыштан коркконмун. Азыр чыкпай калса мен дагы настроение болом, көңүлүмдү түшүрөм депчи. Аптекага бардым, алдым, положительный чыкты. Чыкканда өзүмө да ишенген жокмун, эч кимге айтканым жок да, корктум. Потому что мына бир күн задержка болуп жолдошумду үмүттөндүрө берип өзүм тартынып калгам. Айткан жокмун, арадан уже 10 күн задержка болгондо, как положено, айтпай деп УЗИге барып түштүм. Ал жерден көрдү, чыкканда менде ушундай башкача нерсе болгон. Экөөбүздөн ошо именно ушу Кудайым берген wellness витамининен болду деп мен 100% айта алам да. Ошондо эле сразу жолдошумду дагы wellnessке подписка кылдым. Ага да wellnessти үзбөй алып бердим. Мен азыр боюмда болгондон бери wellnessти иче элекмин. Эми суроо коркот экенсиң, узакта болгон нерсе бирдеке неправильно болуп калса деп этият болот экенсиң, ичпей иче элекмин, бирок жолдошум такыр токтото элек. Бир эң чоң болгон менде результат ушу Кудайым берген, Алла Таалам берген, мага берген ымыркай болсо, экинчи тарабы жолдошумдун көп эле жагына жакшы таасирин берди да. Спокойно уктап калды. Мисалы үчүн мурун күндүзү 2 саат эле эс алып калган болсо, түнү 4-5ке чейин уктай албай кыйналчу. Андай нерсе жаш өтүп калган адамдардан көрчүмүн да, чоң энем раматтылык. Ой, күндүзү 2 саат уктадым эле, уйкум качты деп түнү уктай албайт эле. Бул өзү ошо жолдошумдун уйку бези нарушение болгондон кийин азыр wellness ичкенден бери көп жагына өзгөрдү десем болот. Кудайга шүгүр ушунчалыгына. Кийин мына витаминден жакпады, мынтти, анан болбойт деген нерселерге мен эч качан кошулбайм. Менде эң болгон, мен өзүмдүн семьямда болгон результаттын баарын өзүм көрүп турам.
не только бул жерде жолдошум деле эмес, апам сол колу монтип жумулганда ачылып, ачылганда жумулбай калып шишип кеткен. Ушу волнасты зордуктап жүрүп ичиргем, 2 пачкадан кийин апамдын колу кадимкидей иштеп калды да. Вот, андан кийин эле ушу школада отуруп, давление аябай жакшы экен дегенинен кайненемдин, апамдын немеси постоянно высокий болуп 4 ай сайын лечение алып турчу. Ошого салдым, азыр апам деле уже 1 жума болду дейт. Эч кандай таблетка берген, таблетканы ичпей атам. Атак ансыз мен күндө 1 таблетка ичпесем, мен постоянно жаман сезчүмүн дейт. Волнасты ичкенден бери андай менде нерсе жок. Ушу менен жакшы болуп кетсем, кана эле деп өзүнчө үмүт кылып атат. Если ушундан дальше дагы жакшы болуп кетсе, Кудайга шүгүр, мен эме кылбайм, жөнөтүп турам апама дагы. Если ушу жардам берген болсо, ошон үчүн мен волнас жөнүндө эч кандай неме кылбайм. Может, бул Алла Тааланын мага бир берген неме шансы, колу деп эсептейм да. Бир нерсе себеп болот депчи. Может, бул Арифлейимге келбегенде, может, Кыргызстанда жүрүп дагы эле ушу лечение алып жүрсөм керек эле деп ойлойм да. Кудайга шүгүр, ушунчалык гана мен пока мынчалык азыр айтайын деген эмесмин, негизи өзүмчө бир сөм эме кылып чыгарам деп ойлогонмун да. Кичине ичим чоңойгондон кийин результат ушундан болду деп айтайын деп аткам. Бүгүн айтылып кетти деп.